8 бөлім. Теңир мага бир чоң түрмөк кагаз ал. Ага адамдар жазган жазуу менен майыр шалал хаш бас деп жаз деп айтты. Ошондо мен жаныма ишенимдүү күбөлөрдү, ыйык кызмат кылуучу Ури менен Жеберехия уулу Захарияны алдым. Анан пайгамбар аялга келдим. Ал кош бойлуу болуп уул төрөдү. Теңир мага баланын атын майыр шалал хаш бас деп кой деди. Анткени бул бала ата апа деп айталганга чейин Дамасктын байлыгы менен Самариянын уул жолорун Ашур падышасынын алдына көтөрүп барышат. Теңир мага сүйлөгөнүн улантып дагы мындай деди. Бул эл жаяккан Шилохаттын сууларын барктабай, Ретсинге жана Ремалиянын уулуна суктанган үчүн Теңир бул элге буркан шаркан түшүп аккан чоң дарыяны, Ашур падышасын бүт атак даңкы менен каптатат. Ошондо ал өзүнүн нугунан көтөрүлүп, жээктеринен ашып ташыйт. Анан ал бүт жүйүт жерине кирип, аны каптап, жогору көтөрүлүп, мойнуна чейин жетет. Алардын жайылган канаты сенин жергеңдин бир четинен экинчи четине чейин жетет. Эммануэль, жоолашкыла, элдер, бирок титирегиле. Уккула бүт алыскы жерлер, куралдангыла, бирок титирегиле. Куралдангыла, бирок титирегиле. Согуш планын түзө бергиле, бирок аныңар бузулат. Чечим чыгара бергиле, бирок аныңар жүзөгө ашпайт. Анткени Кудай биз менен. Анткени Теңир өзүнүн күчтүү колун менин үстүмө коюп, бул элдин жолу менен жүрбө деп эскертип мындай деди. Бул эл чыккынчылык деп эсептегендин баарын эле чыккынчылык деп эсептей бербегиле. Бул эл корккон нерседен коркпогула да, үрөйүңөрдү учурбагыла. Себайот Теңирди, аны ыйык туткула. Ал силердин коркунучуңар, ал силердин титирөөңөр, ал Ысрайылдын эки уруусу үчүн ыйык чай, мүдүрүлтө турган таш, азгыруучу аска болот. Иерусалимде жашагандар үчүн сыйрытмак, жайылган тор болот. Алардын көбү мүдүрүлөт, жыгылат, талкаланат, жайылган торго чалынат жана колго түшөт. Күбөлөндүрүүнү сакта, менин шакирттеримдин көзүнчө мыйзамга мөөр бас. Мен Жакыптын тукумунан өз жүзүн жашырган Теңирге ишенем. Андан үмүт кылам. Мына, мен жана Кудай берген менин балдарым. Биз Сион тоосунда жашаган Себайот Теңирдин Ысрайылга берген аяны жана белгиси болобуз. Силерге өлгөндөрдү чакыргандарга, сыйкырчыларга, күбүрөп шыбырагандарга жана ичинен сүйлөгөндөргө кайрылгыла дешкенде, силер эл өз Кудайына кайрылууга тийиш эмеспи? Өлгөндөрдөн тирүүлөр жөнүндө сурамак беле деп жооп бергиле. Мыйзам менен күбөлөндүрүүгө кайрылгыла. Эгерде алар бул сөздү айтпаса, анда аларда жарык жок. Алар жер үстүндө аyoосуз эзилип, ач жылаңач тентишет. Жана ачкачылык учурунда ачууланышып, өз падышасы менен өз Кудайына аккарат келтиришет. Асманга көз чаптырышат, жерди карашат. Кайгы жана караңгылык, коюу караңгылык. Алар караңгылыкка кулатылат. Бирок азыр коюу караңгылык каптаган жерде дайыма эле караңгылык боло бербейт.